Начинайте. Бар болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз эфирдебиз. Сиздер менен мен Алмаз Тажыбай, саясаттануучу. Бүгүн инклюзивдүү укук боюнча биз сүйлөмөкпүз. Анан биздин коногубуз Назгүл Толопбергенова. Бул уккум келет деген коомдук кайрылымдык фондунун мүдүрү. Бар болуңуздар. Рахмат сизге бергениңизге, Назгүл айым. Назгүл айым, биз ушу эфирди баштаганда көп сиздин уюмуңуз, мен билем, көп жакшылыктардын баарын кылып келип атат. Ушу мүмкүнчүлүгүнөн чектелген балдардан адамдарга ошо укуктарын кандай бир коргоп, кандай бир жана шарттар түзүүчүн мамлекеттин алдынан жанагындай тейлөө жагынан мамлекеттик тейлөө жакшы ошо эмени алган үчүн. Эми ошо укум деген кимге пайда алып келип атасыңар? Ошол жөнүндө биздин көрүүчүлөргө кыска тааныштырып айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын жолугчулары. Эмне деп айткым келет? Укум келет фондунун жетекчиси Төлөпбергенова Назгүл. Биз Укум келет фондун 2022 жылы ушу балдарыбыздын укуктары корголбой жаткандыктан ачканга мажбур болдук. Анткени 7 жыл ата эне катары көп мамлекеттик органдарга кайрылганбыз, бирок бизди уккан эмес да, мындай айткандачы. Анан ошодон кийин ушу оюбузга келди, что ата энелерден башка биздин балдардын көйгөйлөрү ата энеден башка эч кимге кереги жок экеничи. Анан ушинтип Укум келет деп фонд ачтык. Анткени биздики балдарыбыз именно кулак жактан жабыркаган. Азыркы убакта кохлеардык имплант тагынышат. Кохлеардык имплант бул 2 бөлүктөн турат. Бирөөсү операция жолу менен ички бөлкө мээге, мындай айтканда, кулактын артынан мээге электроттор менен туташтырылат. Имплант деп коет аны. Ал эми экинчи бөлүгү болсо сыртындагы аппараты. Ушул аппарат аркылуу балдар угуп баштайт. Менин кызым мынакей азыр 14 жашка чыгып калды. 5 жашында жазатканбыз. Кызыбыз азыр сүйлөп, угуп, ата, апа деген сөздөрдү сүйлөп калган. Анан ушу балдарыбыздын укугу корголбогондон биз ушу кулагынан жабыркаган, мүмкүнчүлүгү кулак жактан жабыркаган балдарга жардам беребиз. Ушу маалымат иретинде айтып турабыз, маалымат берип, жанагындай реабилитацияны кандай туура өтүш керек, ата энелерди психологиялык жактан дагы кээде баягы диагнозду укканда баардык эле ата энелер каяка барарын билбей, эмне кылаарын билбей, ушундай моменттер болуп калганда ошолорго психологиялык жактан дагы көмөк көрсөтөбүз. Анан кохлеардык импланты балдар бул кымбат баалуу операция. Ушу кымбат баалуу операция болгонуна байланыштуу биз балдарыбызды ата энеге бул эми чоң эле жетишсиздик да, мындай айткандачы. Анан ушу жетишсиздикке байланыштуу балдардын операциясы көп акча чогулганча. Ошон үчүн биз ушу фонд аркылуу балдарга жардам берейик, ушу ата энелер эрте жасатып алышсын операцияны деп ошон үчүн ачканбыз. Азыркы убакта ушу балдардын укуктарын коргоп келебиз. Ушундай балдарга даже мектеп маселесине, садик маселесине келгенде дагы көп жерден тоскоолдуктар болот. Ошо тоскоолдуктарга карабай биз мынакей 2022 жылы февраль айында инклюзивдик класс ачтык. Инклюзивдик класс бул 5 бала мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, 10 баланы кадимки балдарды киргизип мектепке, класска, и ошо балдар речевой средада, мындай айтканда,
ушу речевой средада болуп, анан сөз чөйрөдө. сөз чөйрөдө болушуп, ушу сөз чөйрөдөн немеси жанагы угуу сезимдери адан дагы көбүрөөк такшалып, бала тезирээк сүйлөп, тезирээк неме кылып, аракет кылып кетет да. Угуусу начар балдарды эми чоң кишилерди деле көрөсүздөр, жолдон өзүңүздөрдүн айыл жергесинен, шаар жергесинен деле көрсө болот. Булардыкы бир гана кулак эле болбосо, интеллект жактан, моралдык, аң сезим жактан, бүт жактан булар неме толук камдуу эле да, мындай айткандачы. ооба. Ошон үчүн бул кохлеардык имплантты эртерээк жасаткан бала кадимкидей эле сиздей болуп, биздей болуп сүйлөп, келечекте жакшы, может быть, этот Кыргызстандын элине жараган бир инсан болуп чыгат деп ойлойбуз да. Анткени биз өзүбүздүн башыбыздан өтүп атат. Ушу өзүбүздүн башыбыздан өткөнгө байланыштуу көрүп атабыз да жыйынтыктарынчы. Ушу жыйынтыктарын ар бир баланыкы баягы индивидуальный деп коет го, жеке өздөрүнүн интеллект немелери болот деп. Ушу биз өзүбүздүн практикабызда ушу көрүп жатабыз. То, что канчалык эртерээк жасалган бала, ошончолук эрте жөндөмү күчтүүрөөк болуп кетип атканына. Элге аралашып, мындай толук кандуу жаран болуп, элге жанагындай өзү дагы туугандарын, жакындарын дагы эл менен аралашып кетип, мындай эч бир мүмкүнчүлүгү чектелген деген эме жок болуп аралашып кеткенге, коомубуздун мээлин алып. Эми ушу мен сизге суроо берейин, кийинки суроо. Ушу жакшы иштерди кылып атсыңар. Эми бирок бунун баары мамлекет жанагы кызмат кылган тейлөө кызматын, мамлекет ошону мындай көбүнчөсү азыр НПОлор жөнүндө мындай жаман айтышып, НПОлорго каршы мыйзамдар алып атышат, депутаттарчы. Анан силер ушунча чет өлкөдөн канча акча каражат аласыңар? Анан чын эле силер чет өлкөлүк жана тынчылдарсыңарбы? Анан эмне үчүн ошо чет өлкөнүн кандай бир заказ деп дагы айтып атпайбы, буйрутмаларын аткарып атасыңар? Эмне ошо имплант салган, жана анын баасындагы айтып кетсеңер канча турат экен чет өлкөдөн келип? Мен билем, өз убагында силердин уюмуңар жанагы эмеге кирбептир. Бажыдан киргенде канча бир $1000 төлөш керек экен. Анан силер ушул уюмуңар кубатып, ошо кабинет менен өкмөттүн алдынан келип ошону алып тал. Анткени мен ошо баалары да канча. Мен ошону биринчи суроо ошо баалары жанагы эмени айтып кетсеңиз, эмне үчүн ошо азыр кандай абал ошо? Импланттар кымбат турат, анан кайсы жерде мен мына суроолор берип атышат, ушу ата энелерчи. Деле чоң кишилер дагы сурап атат. Биз ушул каяктан операция кылсак, баалары кандай, анан чет өлкөдөн сатып алсак, жана импланттар канчага болот, анан киргенде жанагындай бажы салыктарын төлөйбүзбү дегендер суроолор туудуруп атат да. Анан ошо жөнүндө айтып берсеңиз, бул биринчи. Анан экинчиси жанагы айтып кеткен, ушу силердин коомуңар чын эле кандай ошо чын эле пайда келтирип атасыңарбы деген суроо болуп атат да. Анткени бизде атминерлер, депутаттар же бийликте отурганда мындай түшүнбөйт да. Ал качан өзү ушундай абалга түшкөндө анан түшүнүшү мүмкүн. Ага чейин түшүнүшпөйт. Баары эле ойлойт, биз ушундай жыргап эле жүрө беребиз деп. Анткени менин эч ким кепилдик бербейт мындайга. Туура. Ошо эки суроого жооп берсеңиз. Биринчи сурооңузга, кохлеардык имплантты мен өз убагында 2014-жылы кызыма операция жасатканбыз. Ошол убакта 37 000 40 000ге чейин турчу да, доллар. 37-40 000 доллар турчу. Ушу спонсорлорду издеп, баягы операциябызды, диагноздарын бесплатно кылып берейик деп Европадан, Европадан деп коем, Австрия шаарынын Санкт-Пölten деген шаарынан жасатып келгенбиз операцияны. Ушу диагноздарын албаганда биздики общий ушу 18 000 евро жол киребиз, нар жак бер жактарыбыз менен.
33 000 почти что доллар кеткен да. Азыркы убакытта бул операцияны 15 000ден 25 000ге чейин бул эми аппараттын немесине жараша да, аппараттын поколениясына жараша. Мисалы биз жасатып атканда биринчи поколение, экинчи поколение, үчүнчү поколение деп эсептелинчи. Анан ушул экинчи поколение, үчүнчү поколениясын дагысын койгонбуз, нуклеус 6 дегенди. Биз жанагы бу эме турбайбы, жана Мгм. поколение дегенде азыр заман өсүп атпайбы Ооба, прогресс. Ошого карата жаңы мисалы жаңы аппараттарда жаңы болуп келаткан аппараттар, жана мисалы телефондун деле ооба, жаңы ооба, пайдасы. жаңы модельдери жанагы айфондун 10-чусу, 13-чүсү, 15-чиси болуп ушинтип кете берет го. Бул биздин аппарат деле ошондой поколенияларга бөлүнөт да. Анан биз ушул нуклеус 6 деген неме Кохлер фирмасыныкын койгонбуз. Бул фирмалар дагы ар түрдүү болот. Кохлер жана Middle. Анан жана сиз айтып аткан таможнядагы проблемалар боюнча бул действительно биздин Кыргызстан үчүн чоң акча и чоң проблема болгондуктан, анткени бизде государственный программа жок. Мамлекетибизден акча эч кандай бөлүнбөйт. Ошон үчүн ата энелерге эртерээк жасатып алганга бул аябай кыйынчылыкты туудуртат да. Азыркы убакытта вот ар бир 5 жылда бул балдардын аппаратын алмаштырып турушубуз керек. Анткени ал аппараттардын зарядкалары, зарядный батарейкалары болот. Жанагындай батареечный отсек деп коет, ошо батарейка коюп иштете турган неме керектөөлөрү болот. Катушкасы бар, вот этот жанагы проводкалар деп коет, ошо проводкалар бар. Ушулардын баарын тең алмаштырып туруш керек. Бул ар бир 5 жылда, кээ бир балдардыкы, например, 2 жылдан кийин эле жана проводкалары начарлап калат. Ошолордун бүтүн тең ата энелер үчүн аябай керек да. Анткени баласы укпай, аппаратын алып койсо, бала укпайт эчтекени. Аппарат менен гана угат. Ошон үчүн бала ушул угуп атканына билет дагы, анан ошо аппарат менен постоянно жүрүп калат да, вообще чечпейчи. Анан ар бир 5 жылда алмаштырып туруш керек. Биз мынакей кызыбызга нары карап ыйлап, бери карап күлүп атып жанагы неме аппаратын алмаштырдык. Алмаштырганда биз ушу тоже ар бир мамлекеттерден сураштырганыбызда, мисалы Казакстанда буну 18 000 евро деп айтышты. Анан кийин тиги немеде кайсы бир Россиядан сураштырдык, а жерде 16 000 евро деп айтышты. Анан кийин ошо тиги бизде Моника Ленхарт деген өзү Германиядан аял бар болчу. Ошол неме фондду жетектейт, тоже Ленхарт деген фондду. Ошол фонд аркылуу башка бир фонддорго кайрылып Германиянын, анан кийин биздин ошо аппаратыбыздын мындай айтканда жарымынан көбүн төлөп берди да. Ошону менен биз Польшадан алып калдык бул аппаратты. Польшада салыштырмалуу Казакстанга, Россияга салыштырмалуу арзаныраак экен. Буну бөлүк кылып да алса болбойт, бөлүп да алсак болбойт. Ушу 9200 еврого алмаштырдык. Анан ушу Кыргызстанга келгенде биздин таможня маселесинде аябай проблема болду да. Анткени ал жерде таможенный пошлинаны 450 евро төлөйсүңөр, неме стоимостунан 5% деп ушинтип айтты да. Анан кийин НДС төлөйсүңөр, НДСиңер где-то 1500 еврону түзөт деп ушинтип айтышты. Анан мен айттым да, мен как ата эне катары, как это менин балам мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, анан еще мен мамлекет жардам бербесе, анан мен еще мамлекетке дедим НДС, таможенный пошлинада төлөп берет экенмин да, мындай болбойт деп туруп, анан ар бир жака кат менен кайрылып, анан өзүм ушундай немеге душар болгондукка байланыштуу, ушундай кыйынчылыкка душар болгонго байланыштуу ушу укум келет фондундагы неме кылып түзүп койгой, мен эле ушинтип кыйналсам башка ата энелер эмне болот деп, анан ушу Минэкономикага кайрылып ТНВ код, атайын кохлеардык имплантка ТНВ кодун чыгарып бердик. Ал биздин Инстаграм
баракчабызда уккум келет деген Instagram баракчабызда ТНВ код жөнүндө дагы маалымат жазганбыз, чтобы ата-энелер, если Европадан, например, или башка бир чет мамлекеттерден ошо аппаратты заказ кылып алган болсо, ошол ТНВ кодду жазышса, бул жака келгенде таможнядан эч кандай таможенный пошлинасы жок, анан кийин НДСи жок эле өтөт да. Анан экинчи вопросуңуз боюнча мынакей биз жана ошол жерде токтоп кетели кичине тартуучу суроолор. Биринчиден азыр биздин режиссер телефонду мындай кыймылдатпаганга аракет кылсаңыз, кандай бир жерге коюп алсаңыз, мындай ошо коюп мындай убакта мен суроо бере берейин ага чейин. Эме мынау демек ушул сиздин уюмуңуз уккум келет деген, чет өлкөгө иштеп атат деген бул таптакыр жалган жалоо болуп атат да бул жердечи. Анткени мына карабайсыңарбы, силер ошо сиздердин уюмуңар жааматыңар менен кандай чоң нерсе башка ата-энелерге жол ачып берди, жанагындай акчаны төлөбөс үчүн. Анткени мен көп ушундай нерселерди баягы кайрымдуулук дегенге алып салыш керек. Мен дагы билем, өз убагында ушу биз чет өлкөдөн жана анда компьютерлерди алып келгендечи, кайрымдуулук дегенде биз ошо төлөп калбас үчүн бирок канча чуркадык эле да, чуркап ошондо жанагы кайрымдуулук бир ай, бир жарым ай чуркап, анан ошо Манас аэропортуна келсек, эчтеке билбейбиз дейт. Силер эми мына 3 күн болгон, андан ашып кеттиңер, бир ай турду, эми бизге ошону төлөгүлө деп төлөткөн. Ал болсо частный экен, жанагы ошондо Бакиевдин убагында болгонбу окуячы, 2008-жылдарычы. Ошентип жанагы эмеге төлөп калганбыз. Жанагы алып келген 10 чактуу компьютерлерибиздин баары ошо турган акчасы менен ошону кайта жанагы жеке менчик терминалдар деп коет, ошо аэропортто азыр деле бар болуш керек. Ошого төлөп калганбыз. Аяктан дагы сурап атып, дагы жакшы кандай бир жарым ошондой балдарга, мектептерге депчи, жарымысын төлөткөн. Демек, сиздер дагы ошону мына кийин канча керектүү ушундай биздин чектелген кулак үндөрдүн уккан үчүн ушундай аппараттарды эметкенге биринчи мен аябай сыймыктанам сиздер менен, сиздин уюңар менен. Силерге чоң рахмат. Батасы тийсиң дегендей силерге кол чабуулар болуш керек. Анан жанагы айтып ушу көргөйлөрдү көрдүк. Эмне үчүн мен экинчи суроо, эмне үчүн сиздердин уюмуңар Назгүл ушу жасап аткан ишиңерди жанагындай жамандап, анан ушул жумушту негизи мамлекет мойнунда да, эмне үчүн мамлекет аткарбайт? Эгерде мамлекет аткарса, анда силердин уюмуңар деле кереги деле жок болмок да, ошо НПОлор пайда болгон. Анан ошонун ичинде жанагы канча каржылайт силерге, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биздин биз өзүбүз ушу Тамара экөөбүз, Тамара деген бул тоже биздин фонддун мендей эле болгон чогуу иштеген жетекчиси тоже. Биз экөө бул ишти алып барабыз. Анан экөөбүз тең мамлекеттен дагы акча албайбыз, башка уюмдардан да акча албайбыз. Биз как волонтер катары эле иштейбиз. Ата-энелерге баягы балдарыбыздын да көйгөйүн чечип берсек, бул эми чоң Кудайдан болгон алкыш деп ойлоймун. Ата-энелерден дагы болгон алкыш деп ойлойм. Анан бизде эч ким эч кандай фонддор же болбосо эч кандай спонсорлор колдойт деп айтпайм. Биз былтыртан бери мынакей иштеп келатып, жанагы бир 2-3 спонсорлорубуз бар. Вот ошол спонсорлорубуз бизге жана батарейка жактан жана кулак аппараттардын батарейкасы болот 675 дегенчи. Бул баягы аккумуляторный отсектери уже жарабай калгандан кийин жана батареечный отсекке өтүп кетишет да. Ошо батареечный отсекке өткөндө
биз ата энелер ошол батарейканы 3,5 миң сомдон, 3,300 сомдон ошо алышат да. Ал жакта 60 болот, ошо 60-тугу 3,500, 3,300, анан бир кассет алып алат, алар 330 сом, же болбосо ушундай баада ар түрдүү, ар кимдин немесине карата. Анан буну кээ бирөөлөр Казакстандан алышат, бирөөлөр Россиядан заказ кылып алышат. Анан булардын дагы өздөрүнүн немелери болот, срок годностьдары да болот да. Эми срок годностьдары уже бүткө ашып баратканда, например, аз эле убакытты да иштеп берет да. Жакшы сроктору менен, жакшы фирманын батарейкалары, алар 2 күнгө чейин ошо тиги батарейкасына иштеп аппаратын үн менен камсыз кылат да. Анан кээ бир үй бүлөлөргө бул аябай кыйын да. Ушу 3,300 сом болсо деле кыйын, анткени балдарын ар бир жарым сааттык, 45 мүнөттүк занятиялар немелери, жана атайын адистерге алып баргандары, мунун баары платный да. Анан ата эне байкуш эмне кылат? Батарейкасына акча жетпейт, немесине жанагы окуусуна акча жетпейт, атайын адистерге алып барып окутканына, же жанагы алмаштырып туруш керек ар бир 5 жылда. Анан ошонусуна да акча чогулта албайт. Анан ата эне байкуш эмне кылат? Баягы Россияларга кетет, Америкага кетет, ушинтип туруп иштейт айла жогунанчы. Анан биздин азыр мынакей ата энелер менен 7 жылдан бери иштеп келатабыз. Биз кээ бир үй бүлөлөрдү билебиз, үйүндө бирден эмес 2ден баласы бар үй бүлөлөрдү билебиз. Анан ушу спонсорлорубуздан алган акчаларды деле биз жанагынтип ата энелерге ушу батарейка эле таратканыбызда ата энелердин сүйүнүчүн көрдүк да. Бул биздин экинчи, мындай айтканда, жакшылыгыбыз болчу. Биринчи жакшылыгыбыз деп өзүбүз эсептейбиз. Ушу биз 21 школага кеткен, кулагы слышащие, поздно оглохших детей Турбазадагы жана Фере көчөсүнүн ушу жайдан, июндан баштап немеге ар бир немелерге кайрылып атып, мамлекеттик органдарга кайрылып атып, ушу жолду жасаттык. Анан экинчиде ушу батарейка тараттык. Бунун баардыгын тең биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн төлөй албайбыз, анткени биз деле ата энебиз, ушу башка ата энелердей эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыз бар. Анан ошо мектептин эле жанагындай футбольный инвентарьлары начар экен, ошонусун дагы бир спонсор Дордой базарынан чыгып ошол алып берген. Мен жана тактап кетейин, ошо инклюзивдүү укук боюнча сиздер азыр ошо балдарды инклюзия боюнча бизден билим берүү министрлиги алган да, ошону жана интернатка окутпай, анткени мен аякта жана жаман уккан, начар уккан, дудук дегендерди аякта жана тили өспөйт да, ошон үчүн мындай жөнөкөй жанагы класстарга киргизгенге ошону аракетиңер дагы кылып атасың. Анан мен жана суроо болот, муну эмне үчүн силердин ордуңарда мамлекеттен кандай пайда? Мамлекеттен кандай жардам аласыңар? Мамлекеттен биз эч кандай жардам албайбыз, чынында эле. Мамлекеттен атайын бюджеттен акча бөлүнбөйт. Анан ушинтип чуркап жүрөбүз. Ошо мамлекеттен да акча бөлүнүп берилсе, ошолордун хотя бы каражаттарын, керектөөлөрүн камсыздайык депчи, ушуну баардык жерден айтып жүрөбүз. Биздин мамлекетибиз хотя бы ушундай балдарга жардам берсеңиздер, ата энелер кыйынчылыкка душар болушуп атышат депчи. Эми аябай үмүтүбүз чоң, что мамлекеттен ушинтип биздин үнүбүз да мамлекетке жетет деген. Анан эгерде ушу мамлекеттер ушул нерсенин бүтүн тең каржылап, ушундай көйгөйлөрүбүздү чечип, ушинтип турган болсо, биз коомду ачпайт болчук да. Фонддор, общественный жанагындай объединениялар, ата энелер биригишип алып эле общественный объединение айла жок атышат. Анткени жанагындай жеке өзүң барып кайрылсаң, эч ким жардам бербейт да, и каралбайт дагы. Анан только каттарыңа мамлекеттен мындай каражат бөлүнгөн эмес, бюджетте акча жок, тиңдей мындай деген эле ответтер келет. Мен анткени өзүм как ата эне катары да чуркап көргөнмүн да. Когда коом аркылуу кайрылсаң, булардын өздөрүнүн уюму бар экен, бул уюмга жардам берейик деген бир кандайдыр бир бул ушундай түшүнүк да бар болуш керек да. Анан Минздрав, Минсоц, Минфин, например, биздин мамлекетибиз Кыргыз Республикасы деле
ушундай адамдардын көйгөйлөрүн чечип койгон болсоң, биздин ата энелердин мындай уюмдарды ачканга, же болбосо чет мамлекеттерден донор издегенге, же болбосо эми донор издегенде чет мамлекеттен эски донор жардам берсе эмне кылат ата эне? Айла жок, алат да, алмазбек. Туурабы? Алат, анткени бул ошонун эле баласына, ошонун эле окуусуна, ошонун эле жана аппаратын алмаштырганга жардам берет. Эми биз мындай айтканда, мына мен деле кызымдын аппаратын 9200 еврого алмаштырдык. Жарымынан көбүнө неме европалык эле фонд төлөп берди да. Анан эмне кылам мен? Кимден сураймын? Мамлекетке жаздым, интернет булактарына жаздым, эч жактан жардам болбосо, айла жок. Ошондой фонддордун да жардамын алганга туура келет. Бирок биздин фондубузда азыркы убакта эч кандай каражат жок, эч кандай неме жардам жок да, мындай айтканда. Назгүл айым, биздин убактыбыз четке калды, ошон үчүн мындай дагы буга көп убакыт керек эле. Бирок ошондой болсо дагы кыска батыраак бүтүрүп коелу биздин угуучуларгачы. Демек, мамлекеттик эмес уюмдарды ачылганы бул аргасыздан ошо балдарды коргош үчүн. Аны мисалы мамлекет коргосо андай эмеси мажбур болбойт элеңер да, аны чыгарып. Бул эки. Анан кадыр жана Нарматова айымдын мыйзамын чыгабызда айтып атпайбы? Кайрымдуулуктарга тиешеси жок деп. Бирок мына сиздер ошо билим берүү министрлиги менен эшиктерин каккылап, жанагы балдарды жөнөкөй мектепке барып, инклюзия укугун кандай бир укугун инклюзивдик класстарды ачып бергиле дедик. Анткени